Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Hurmatlı okuwçular, biz Muhtasarul Viqaya attуу kitepten sabagыбызды Kudayım buyursa ulantууду başladık. Жүйөлүү себептерден улам bir канча вакытка ушул сабагыбыз токтоп калган эле. Кудай Таала мындан ары ушул сабакты улантып, акырына чыгарууга тауфик берсин. Урматтуу окуучулар, биз Muhtasarul Viqaya аттуу ушул китебибизден эң акыркы темабыз Салатул Хауф деген темага келип токтогон экенбиз. Мына ушул темадан баштап Кудайым буйрса сабагыбызды улантабыз. Аллах Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берип, ар бир уккан сөзүбүз менен амал кылып, аны башкаларга дагы жеткирүүгө күч кубат, тауфик берген болсун. Амин я раббал аламин. Бабу салатил хауф. Темабыздын аты өзү эле айтып тургандай хауф. Душмандан болгон коркунуч күчөгөн кезде, душмандан болгон коркунуч пайда болгон кезде кантип намаз окуу тууралуу тема. Китептин жазуучусу минтип айтат. Изаштадда хауфул аду жа'алал имама умматан нахвал адуи ва салла би ухра рак'атан фи ссунаи ва рак'атайни фи гайрихи ва мадат хадихи илейхи ва жа'ат тилка ва салла бихима бакия ва саллама вахдаху ва мадат илейхи ва жа'ат ал-ухра ва атаммат била қираатин сумма ал-ухра биха. Адаттагындай бул сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин сүйлөм ичиндеги керектүү маселелерди айтууга киришели. Китептин жазуучусу Аллах Таала бул киши мээримине бөлөсүн минтип айтат. Эгерде душмандан болгон коркунуч күчөсө, душман келип калды, душмандан болгон коркунуч бар. Имам колунун астындагы аскерлерди эки жамаатка бөлөт. Эки топко бөлөт. Bir тобун душман тарапка коёт, экинчи тобу менен намазды баштайт. Мына ошол намазды баштаган кезде эгерде намаз эки рекеттик намаз болсо, мисалга баамдат намазы болсо, же мусафирлык намазы болсо, анда биринчи жамаат менен бир рекет окуйт. Ал эми баамдат намаздан башка намаздарда, эки рекеттиктерден башка намазда, мисалга шам намазында, коптан намазында боло турган болсо, анда эки рекет окуйт биринчи жамаат менен. Эки рекетти окуп бүткөндөн кийин бул топ имамдын артынан бир рекет же эки рекет окуган топ душман тарапка барат. Душман тарапка барат, тиги душман тарапты карап көзөмөлдөп тургандар имамга келип бир эки рекеттик намазда экинчи рекетине уюшат, үч рекеттик төрт рекетте үчүнчү төртүнчү рекетке уюшат да намазды улантышат. Эми имам bu kiyingi kelgen top менен намазынын калганын окуйт. Мисалга эки рекеттик болсо бир рекет калды да, аны окуйт. Же эки рекеттик, төрт рекеттик намаз болсо, же үч рекеттик болсо эки рекет окуган болсо, калган үчүнчү, төртүнчү рекетти окуп, өзү жалгыз салам айтат. Салам айткандан кийин бул топ, кийинги рекеттерге уюган топ кайра душман тарапка барат. Душман тарапка барып сүйлөбөй, эчтеке кылбай жөн эле барат душман тарапка. Барып көзөмөлдөп турат. Жанагы биринчи эки рекетке уюган кишилер кайра келишет. Келип булар намаздарыны Куран окубай бүтүрүшөт. Жөн эле келет, тик турат. Бир-эки тасбих өлчөмүнчө дейли, кайра рүкү кылат, сажда кылат, ушинтип намазды бүтүрөт. Себеби булар лахик. Лахик тууралуу мурунку сабактарда айтканбыз. Намаздын башкы тарабына жетип, акыркы тарабында кандайдыр бир себептерден улам жетишпей калган адамдар, кандайдыр рекеттерди калтырып койгон адамдарды эмне кылат? Лахик деп коет. Лахик ким экен? Башкы тарабынан намазга жетишип, намаздын акыр тарабынан же ортосунан кандайдыр бир рекет же эки рекетти калтырып койгон адамдар, окуй албай калган адамды лахик деп коет. Булар Куран окубай намазды бүтүрүшөт. Эми намазды бүтүргөндөн кийин булар кайра душман тарапка барып, жанагы экинчи рекетке же үчүнчү, төртүнчү рекетке келип уюган адамдар кайра келишет. Ошол топ келет дагы, булар Кур'ан окуп, ар бири масбук болот, масбук болуп эсептелет булар.
Себеби кечигип келип уюган адамды масбук деп аталат. Намаздын башкы тарабынан 1 рекет, же 2 рекет, же 3 рекет мисалга, же 4 рекетке жетишпей калган адамдарды масбук деп коет. Булар келет да эмне кылат? Ар бири өз алдынча кадимкидей Куран окуп, Фатиха, Зам сүрөнү окуп, намаздарын эмне кылат? Бүтүрүшөт дейт. Эми урматтуу окуучулар, сүйлөмдүн ичиндеги маселелерди айта кетели. Бул жерде бир канча маселеге токтолуу абдан зарыл болот. Биринчиси, бул түр намазды окуу качан рухсат? Качан окуш керек? Бул түр намазды. Эгерде жамааттын бардыгы, ошол аскерлердин бардыгы bir kişinin артынан гана намаз окугусу келсе. Biz бардыгы эле каалайт, biz мына ушул шейхтин артынан гана, ушул жетекчибиздин артынан гана намаз окуйбуз. Башка адамга, имамдыкка өтүүсүнө биз ыраазы эмеспиз деп ушундай бир ушундай бир авторитетный, кадыр барктуу адам болсо, ошонун артынан гана жамааттын намаз окугусу келсе, ошондой мезгилде окулат. Себеби неге жамаатты экиге бөлүп, анан силер тиги мен окугула, мына оңар мени мен окугула дегенде жамааттын ортосунда фитна пайда болбош үчүн. Фитна, пикир келишпестик пайда болбош үчүн. Же болбосо эки имам менен эгерде намаз окусаңыз, убакыт аз калган, жетпейсиз. Биринчи имам менен окусаңыз убакыт бар, экинчи имам менен окуйун десеңиз каза болуп калат. Мына ошондой мезгилде дагы ушул таризде намаз окуса эмне экен болот. Ал эми эгерде жамаат башка имам менен намаз окууга ыраазы боло турган болсо, убакыт дагы кенен боло турган болсо, анда эки имам менен намаз окуу жакшыраак болот бул түрдө намаз окуганга караганда. Бул бир. Экинчи маселе. Ушул жерде айтылды, иза иштадда хауфул аду деди да, душмандан болгон коркунуч күчөсө деди. Бул жерде ошол душмандын бар болуусу анык болуш керек. 100%'lık ишеним, мындайча айтканда, ишеним болуш керек, душман чындап эле келген деп. Ал эми эгерде күмөн менен алыстан айталы бир караңгылыктарды бир нерселерди көрүп алып, ошол душман деп ойлоп, анан ушул таризде намаз окуп, кийин ал душман эмес, ал башка эле бир нерсе экен, айталы майда мал экенби, же уйлар экенби, же айталы ат жылкылар экенби жөн эле, ошондой экендиги билинип кала турган болсо, анда жанагы имамга уюган адамдар бардыгы намаздарын кайра кайтарышат. Бирок имам кайтарбайт, себеби имам кадимкидей эреже менен окканда алар намазды буза турган бир амал, кыймыл аракет жасаган эмес. Бул таризде намаз оккан адамдар эмне кылды бул? Кыбладан жүздөрүн бурушту, жол басышты тияка, кайра келишти. Мына ошондуктан булардын намазы эмне болуп калат? Бузулуп калат. Анан үчүнчү бул жерде айта турган дагы маселе, 3 жана 4 рекеттик намазда биринчи топ менен сөзсүз түрдө не кылат? Милдет болот, 2 рекет окуш керек. Эгерде антпесе, 1 рекет эле окуп койсо мисалыга, анда намаз эмне болуп калат? Намаз бузулуп калат. Сөзсүз биринчи топ менен не болуш керек экен? 2 рекет окуш керек. Төртүнчү бул жерде айта турган маселе, биз эмне дедик? Экинчи топтун келди да, жанагы биринчи топ кетти, экинчи топ келип имамга уюду, анан имам калган намазын окуганда салам берди да. Булар ошол намаздарын бүтүрбөй кайра душман тарапка баруулары мустахаб. Бул милдеттик түрдө ал жака барууларга милдет эмес. Эгер ордуларында бүтүрүп алса да эле боло берет. Ошон үчүн экинчи топтун душман тарапка баруусу эмне болот экен? Мустахаб амалдардан болот. Сөзсүз түрдө барыш керек эмес. Ошол жерде имам салам бергенде дароо ошол жерде бүтүрүп коюшса да эле боло берет. Анан бул жердеги 5-чи маселе, биринчи топтун келүүсү айтпадыбы? Бул топ ал жака барганда жана биринчи уюгандар кайра келет деди. Мына ошолордун келүүсү да эле милдет эмес. Ошондуктан эгерде экинчи топ ошол душман тарапты көзөмөлдөп турса, булар өз ордуларында кайра жанагы намаз окуган жерге келбей эле намаздарын бүтүрүп койсо эле боло берет. Бул жерде проблема жок. وإن زاد الخوف صلوا ركبانا فرادا بإيماء إلى أي جهة قدروا. Китептин жазуучусу мынтип айтып атат. Эгерде душмандан болгон коркунуч өттө эле курчуп кетсе дейт. Өттө эле курчуп кетсе, анда улоого минген абалда ишара менен кудуреттери жеткен тарапка, күчтөрү жеткен тарапка карап намаз окушат дейт. Кыскасы, эгерде душман
жерде намаз окууга мүмкүнчүлүк бербей кол салайын десе, анда не кылат экен? Матында айтылгандай намаз не кылат? Окушат. Кантип экен? Жанагы улоого минип алып, жалгыз ишара менен эле ошол кайсыл тарапка, душман тарабына карап туруп эле намазын эмне кыла берет? Окуй берсе боло берет. Эгерде мындай окууга дагы алы жетпесе, анда Кудай Таала иншалла үзүрлөрүн эмне кылат? Кабыл кылат. Ва юфсидухал киталу вал маши вар рукубу. Китептин жазуучусу мынтип айтып атат. Урушуу, согушуу, жол басуу, улоого минүү намазды бузат дейт. Бул жерде китептин жазуучусу ушул түр намаздын бузулушунун 3 себебин айтты да. Биринчиси урушуу. Эгерде көп болсо не кылат? Көп мындай атышса ошондо бузулуп калат. Мына ошондуктан эгерде бир эле атса намазы не болбойт? Бузулбайт. Деп китептерде эмне болгон? Келген. Экинчи маселе жол басуу деди го. Эгерде себепсиз жол басса бузулат. Ал эми жанагы душман тарапка барыш керек эле, мынысы келиш керек эле го. Ошол себептерден улам болсо намаз не болбойт экен? Бузулуп калат. Жүйөлүү себеп жок болсо бузулат. Себеп менен жол баскан болсо бузулбайт. Үчүнчүсү, эгерде намазды жерде баштап алып туруп улоого мине турган болсо, анда мутлак намаз бузулат. Башкача айтканда, түзүлүү үчүн минеби, же башка максатта минеби, айырмасы жок, намаз эмне болот экен? Бузулуп калат. Улоого минүү намазды бузат дейт. Фаслун фиссалати фил Кааба. Жаңы сабагыбыз дагы бул Каабада намаз окуу тууралуу. Жана Каабанын ичине барган кезибизде Каабанын ичине кирип алып намаз окуу тууралуу, же мечитинде намаз окуу тууралуу болмокчу. Сахха фил Каабати ал-фарду ван-нафлу, валау захруху иля захри имамихи, ла лиман захруху иля важхихи. Китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишини мейримине бөлөсүн мынтип айтып атат. Каабанын ичинде фарз жана нафыл намаз окууга болот. Эгер канчалык аркасы имамдын аркасына жүздөнгөн болсо, мындайча айтканда имам бул жакты карап атса, уюучу бул жакты карап атат, боло берет дейт. Ал эми эгерде имамга уюган кишинин аркасы имамдын жүзүнө карап калган болсо, анда намазы дурус болбойт дейт. Себеби имамдан алдын туруп калган болот. Урматтуу окуучулар, Каабанын ичинде фарз намаз окуу жөнүндө эки көз караш бар. Биздин мазхаб боюнча матындагыдай болот. Каабанын ичине кирип алып жана кара үйдүн ичинде жамаат менен фарз намазды окусак болот. Экинчи пикир келет, бул Имам Малик рахматулла алейхинин көз карашы боюнча дурус эмес дейт. Фарз намаздарды Каабанын ичинде окууга болбойт дейт. Ал эми нафыл намаз талашсыз дурус болот. Жана бул намаз жалгыз окулабы же жамаат менен окулабы неси жок экен? Айырмасы жок. Бизден ошол фарз намазды Каабанын ичинде болот дедик го. Жалгыз окуйбузбу, жамаат менен окуйбузбу, боло берет экөөтөн. Бирок жамаат менен окуган кезде эгерде уюучунун аркасы имамдын жүзүнө ушундай кайтарылган болсо, мисалга мен деле ушул жакта имам болуп карап атсам, мен артымдан мен имаммын ушул жакты карап атсам, мен астымда бирөө туруп алып, ошол жакты карап, мисал, имамга мага уюган болсо, анда менден алдын туруп алгандыктан, менден астын туруп алгандыктан, анын намазы эмне дурус болбой калат. Ал эми эгерде бетме-бет турган болсо, намазы дурус болот. Бирок эгерде сутра жок боло турган болсо, экөөнүн ортосунда эмне болуп калат? Макрух болуп калат дейт. Ва куриха фаукаха. Каабанын үстүнө чыгып намаз окуу макрух болот. Намазы дурус болот, бирок эмне экен? Макрух болот. Ва ин иктадау хаулаха ва ба'духум aqrabu илейха мин имамихи сахха ин лам якун фи жанибихи. Эгерде Каабанын тегерегинде имамга уюп, бул мечиттен, имамына уюп, кээ бири Каабага имамга караганда жакыныраак болсо, намазы дурус болот. Эгерде имам турган тарапта болбосо. Кыскасы, Меккеге барган кезибизде Масжидул Харамга киребиз. Ошондо эмне кылабыз? Тегеретип жана кара үйдү курчап, ошол жердин имамдарына уюйбуз биз. Ошол жерге имамдарга уюйбуз. Мына ушуга уюган кезибизде имам айталы ушул тарапта турат дейли. Мына мен тарап, азыр мен имаммын деп коюңуздар. Шу мен тарап, калган дагы 3 тарап турат. Ошол 3 тараптагылар имамга, Каабага, имамга караганда жакыныраак болушса, проблема жок. Намаздары бузулбайт. Бирок
имам турган жактагы адамдардын биринчи сабы же бир сабы же эки сабы имамга караганда айталы Кабага жакыныраак болсо, мына ошонун зыяны бар. Имамдан алдын туруп алгандыктан бул кишилердин намаздары эмне болот? Дурус болбой калат, намазы фасид болот. Себеби билесиздер, сапка турган кезде имамга уюган киши имамдан не болбош керек? Буту астыга өтүп албаш керек. Астыга өттү, намазы бузулуп калат. Мына ушул жерде Китабус Салат, намаз китеби аяктады. Жараткан Аллахым бардыгыбызга ушул намазга бекем болууга тауфик берсин. Амин я раббал аламин.